Узак жашагым келет деген угармандарыбыздын баарын чакырам жана уйкуну жакшы көрөм, уйкуну сүйөм дегендерди чакырам. Албетте уйку таттуу экенин баарыбыз билебиз. Менимче уктаганды жаман көрөм деген адам болбосо керек бул баягы ооруп, кыйналып же уктаганда жаман түш көрүп же уктаганда элерген адамдар гана жок уктагым келбейт, корком дебесе, болбосо нормалдуу адамдардын баары тең туура баягы дени сак адамдардын баары тең уйкуну жакшы көрүшөт. Бүгүн болсо биз сиздер менен чогуу узак жашоонун сыры уйкудабы деген ушундай бир провоцирующий деп коет го, ушундай теманы койгубуз келип атат. Узак жашоонун сыры чындыгында эмнеде? Ойлонуп көрсөңүз. Кандай деп ойлойсуз? Ылдый жакка комментарий калтырыңыз. А мен болсом мурунку подкасттарда жер жүзүндө узак жашаган адамдардын катарында эң биринчисинде Жапон эли турганын айткам. Ал жакта 100 миңден ашук адамдар бар, 100 жаштан өткөн. Швейцария бар экенин айткам, Сингапур бар экенин, Түштүк Корея дагы ошол катарга ондукка кирерин айтып өткөм. Ал жакта ошол узак жашаган адамдардын көпчүлүгү бул туура жашоо образы жана туура тамактануу деп айтышкан. Эми болсо бүгүн узак жашоонун сыры бул убагы менен уктоодо экен. Достор, караңызчы, убагы менен уктоодо. Мына ушул жөнүндө сөз кылып берейин. Адам өмүрүнүн 1/3 бөлүгүн уктап жатып өткөзөбүз го биз. Уйку адам организми үчүн абадай эле керек. Бирок айрымдарыбызда уйку качып, көзүбүз илинбеген учурларда болуп калат го. Буга эмне себеп? Аны кантип жеңсе болот? Келиңиз ушул жөнүндө сөз кылалы. Уйку тууралуу бир аз. Нормалдуу эс алыш үчүн чоң адамдарга күнүнө 7-8 саат жетиштүү. Анан аялдар 1 саат узагыраак укташ керек деп дайыма айтып келем мен. Ал эми жаш балдарга 10 сааттык уйку керек. Окумуштуулардын айтуусу боюнча эринчек жана үмүтсүз адамдар көбүрөөк укташат экен. Эринчек анан үмүтсүз. Ар бир адамдын уйкуга муктаждыгы бар. Уктабастан жакшы жашоо өткөрүү мүмкүн эмес. Уйкудан дайым жапа чегип жүргөн адам жөнү жок ачууланып, сөз көтөрө албай, нерви чыңалган абалда жүрөт. Бай билебиз муну. Өзгөчө бала чала уктап калса эзибейт го. Окумуштуулар 2-3 күн уйкудан калса, адамдар аң сезимдүү ойлонуу, көңүл буруу, маалымат кабыл алуудан артта калып, жашоого болгон сезимталдыгын, кубанычын жоготуп коюшары дагы изилденген, достор. 5 күн уктабаган адам сообалында айтпачу сөздөрдү сүйлөп, дөөрүгөн абалга жеткени дагы баса белгиленген. 5 күн уктабай койсо. Биз көбүнчө эмнеден урамы уктай албай калабыз? Оорунун түрлөрү, тиш оору, гайморит, сасык тумоо жана башкалар. Чынында көпчүлүк оорулар түнкүсүн күч алат го, андыктан эртерээк дарыгерге кайрылыңыз. Түшүк, сана, жатар маалда бүйүр кызыткан тасмаларды көрүү же уруш талаш, көр тиричилик жөнүндө ойлонуу. Ошол себептүү уктарга 3-4 саат калганда тынчтанып, мээни сергиткен туура. Жарык, албетте, жарыктагы уйкуга тоскоол болот. Уктоо режими көпчүлүгүбүздө баягы жумуш күндөрү таң атпай туруп, анан дем алыш күндөрү шашкеге чейин уктайбыз го. Мындай кылганды бул организм жактырбайт. Ал анын биологиялык ыргагын бузуп коет. Ошондуктан белгиленген убакта жатып ойгонгонго көнүңүз. Башаламандык, уктоочу бөлмө баягы тыкан болушу керек го. Талыкшуу, кеч жатып, эрте ойгонгон күнү үлгүрөп, кирпик жабышар маалым. Мындайда убакытта жарым саат болсо дагы тук айтып алган жакшы. Борпоңдук, кара жумуштан, жөө басуудан, көнүгүүлөрдү жасоодон качуу. Кыймылдын аздыгы дагы уйкусуздукка себеп. Албетте адам чарчабайт, Анан коңурук дагы бар уйкуну бузгандардын катарында. Коңурук тарткан адамдын уйкусу камбайт. Анткени коңурук тарткан кезде дем алуу убактылуу токтоп, мээге, өпкөгө кычкылтек жетпей калган учур. Жүрөк кан тамыр ооруларына чалдыккыңыз келбесе, анда адистерге көрүнүп, коңуруктан арылганыңыз жакшы. Дагы бир нерсе бул тамеки ичимдик. Буурукурата чегилген тамеки. Алкоголь ичимдиктери тынч уйкуну жоготуп коет. Түндөсү ичилген ичимдиктен кийин эртең менен ойгонуу, калыбыңа келүү өтө кыйын. Эгер таттуу уйкуну кааласаңыз, анда тамеки ичимдиктен баш тарткан жакшы. Жана албетте туура эмес тамактануу бул дагы уйкуга таасир берет. Жатар алдында күчтүү тамактанып алганда организм тамак сиңирүү менен алектенип, уктап, эс алууга күчү жетпей калат. Мына ошондуктан эгерде узак жашоонун сыры эмнеде дей турган болсоңуз, анда бул туура уктоодо дагы. Көбүнчө тилекке каршы бизде мындай болуп калат, апалар, аталар иштеген, жумуштан кеч келет, кечки тамакты камдап даярдап, балдарын тойгузуп, жуунтуп жаткырганча 12 болуп кетет.
анан өзү жатканча бир болот, чала уктап алып эртеси уйкудан уктап калып жумуштан анан кайра жумушту, бала бакчаны көздөй жөнөйбүз. А бирок эгерде туура уйкуну карай турган болсок, кичинекей бала, баягы кичинекей кезибизде эле «Спокойной ночи, малыши» деген мульт тасма беле, достор, Хрюша алып баруучу го. Ошол сыяктуу саат 9да ошол мульт тасма бүтөр менен уктаган жакшы. Саат 9да жатса, бул эң сонун оптималдуу учур. Андан кийин чоң адам дагы 10дон кийин жатып калса, 10до 11ге 12ге калбай, бул учурда мелатонин иштеп чыгат, бул учурда организм эс алат, бул учурда организм стресс болбойт жана кайрадан күчкө толгонго, кайрадан энергияга толгонго сонун мүмкүнчүлүк бар. Ошондуктан ардактуу угарманыбыз, айта кетиңизчи, ылдый жакка жазып коюңузчу, сиз кандай ойлойсуз? Узак жашоонун сыры эмнеде? Бул бир гана уйкудабы? Албетте бир гана уйкуда эмес, Мисалы, дүйнөдөгү эң кара адам узак жашоонун сыры менен бөлүшүп өткөн. Бухаресттин жашоочусу ал бул июнь айында болгон, ушул жылдын Думитру Команеску. Бул азыр учурда дүйнөдө эң узак жашаган адамдардын бири. Ал 112 жашта. Буга чейин британиялык 112 жаштагы Боб Уэйтан аталган титулду бербей келген. Ал каза болгондон кийин 111 жаштагы Димитри Команеского өттү рекорд. Ал 1908-жылы Рупанияда төрөлгөн, математика факультетин аяктаган, жогорку билимдүү 70 жылга жакын ушул чөйрөгө өзүнүн жашоосун арнаган. Бул адам узак жашоонун сыры катары 3 нерсени белгилеген. Алар өмүрлүк жубайымдын, тарбиялап өстүргөн уулдарымдын жана неберелеримдин сүйүүсү деген карыя. Караңызчы достор, узак жашоонун дагы бир сыры бул жакындарыбыз. Мурдагы рекордчу Боб Уэйтан 112 жыл 60 күн жашагандан кийин рак оорусунан көз жумкан. Ал узак жашаган адам намына 112 жаштагы Тутецу Ватанабе дүйнө салгандан кийин жеткен. Ошондуктан өмүрлүк жубайымдын, тарбиялап өстүргөн уулдарымдын жана неберелеримдин сүйүүсү деп айтышкан. Азыркы учурдагы 111 жаштагы Думитру Команеску насыга. Узак жашоонун сыры эмне деп ойлойсуз? Албетте бул бир эле сөз менен же бир эле момда бул деп жооп берүүгө мүмкүн эмес, анткени комплекстүү. Туура тамактануу, туура уйку, жакындарыбыз, сүйүү, нике, коомго алып келген пайдабыз, үй бүлөгө алып келген пайдабыз, жаратуучу Кудай менен болгон мамилебиз, өзүбүздүн жан дүйнөбүздүн абалы, жүрөгүбүздө тынчтык, же тескерисинче санаркоо, мына ушулардын баардыгы тең биздин жашообуздун курагына түзмө-түз таасир берет. Сизчи узак жашагыңыз келеби? Эгерде ооба болсо, канча жашка чейин жашагыңыз келет? Кичинекей кезимде мен негедир 50-гө чыксам эле болду, жетиштүү. Андан кийин жашабайм деле. Ошого эле жетиштүү. 50-гө чыксам эле болду дечимин да. Азыр таң калып, эмнеге десем, көрсө 50 жаштагылар мен үчүн чоң эне чоң ата көрүнчү экен да. Чоң адамдардачы. Азыр чоңоюп калгандан кийин апей эл ортону 50 жаш дейт. Бул жап-жаш учур турбайбы? Деп өзүмдү ушинтип бир күлүп, ушундай ойдо кармап калам да. 50 жаш демек жетишсиз экен да деп. Кичинекей кезинде момда болсом эле болду деп ойлойсуң. Анан улам чоңойгон сайын, улам акыл кирген сайын, улам жашоону көргөн сайын, жок, мен мындай кылгым келет, мен дагы каалайм, мен дагы жашагым келет дейбиз. Баягы чоң эне 91 жолу 90 жашка чыккан чоң эненин батасын алып отурабыз. Анан апа дагы 90 жылга жашаңыз, дагы 90 жыл чыгыңыз, дагы 90 жыл жашаңыз, дагы 90го чыгыңыз десе, апа күлүп буюрса деп атат да. Бир жактагылар жашоого тойдум деп айтат экен десе, жок, дагы деле жашагысы келбей турбайбы деп тамашалап калышты. Анысы кандай? Ошондуктан досторум, биз дагы сиздердин узак жана бактылуу өмүр сүрүшүңүзгө тилектешпиз. Эң башкысы жөн эле эптеп эле жашай берүү эмес, сапаттуу, бактылуу жашоо бул маанилүү. Ошондуктан жаратуучу сиздерди сүйөт жана сиздерге эң сонун жашоо бергиси келет. Мен болсо сиздер менен коштошом. Бүгүнкү күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.